Жаңы муун жаркын келечек, таза муун коопсуз келечек аталышындагы форум буга чейин республиканын баардык аймактарында өткөрүлдү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан демилгеленип өткөрүлүүдө. Ал эми бүгүн Чүй районунда өткөрүлгөн аталган форум жыйынтыкталып, ага райондогу активисттер, мектеп окуучулары жана мугалимдер катышты. Алар өз тармагындагы ийгиликтери тууралуу ой бөлүшүп, жаштарды кылмыштуулуктан алыс болууга үндөштү. Жакшы окуңуздар, ошол сиздердин колуңуздарда. Иш-чарада конокторго мектеп окуучуларына укук бузууларды алдын алуу боюнча кыска метраждуу тасмалар көрсөтүлүп, келечек муунду жаркын жашоого үндөгөн кеңештер айтылды. Ошондой эле оюндар уюштурулуп, сахналаштырылган чыгармалар коюлду. Форумдун негизги максаты өсүп келе жаткан муундарга туура маалымат берүү, тарбиялоо жана аларды окууга, өнүктүрүүгө жана талыкпай иштөөгө чакыруу, аларга өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү жана ийгиликтүү максаттарга жетүү үчүн шыктандырып, насаатчы боло ала турган ийгиликтүү адамдар менен таанышууга мүмкүнчүлүк берүү. Буга чейин айта кетсек, ар бир райондо, Чүй облусунун ар бир районунда бүт ушундай форумдар өткөзүлүп келди. Форумдун бирден бир берген жакшы жемиштүү жыйынтыгы бул деген жаштар арасында биздин кылмыштуулуктун азайышы, кескин түрдө азайышы байкалып отурат. Ошол эле учурдан пайдаланып айткым келет. Бул форумду бул боюнча эле токтотуп калбастан биз жана тегерек стол, ар кандай конкурстарды өткөзүлтүргөн жаңы пландар бар, иш пландар. Ошол эле учурда мына акыркы коңгуроо 26 майда белгиленген турат. Ошого карата биз ар бир райондордо ар бир өткөзүлгөн ушундай иш-чаранын учурунда баарын эскертип, ата-энелерди ушу балдарын жакшылап караса экен. Ушу балдар ушу мектепти бүтүп жатып, жаман жосун жоруктарга барбай, ушу жакшы ийгиликтер менен бүтүп, жакшы жетишкендиктерге жетип, жакшы окуу жайларга тапшырып, жаңы иш орундарын таап, ушу Кыргыз мамлекетин өркүндөтө турган, өсүрө турган ушул биздин келечек деп ушундай форумдар өткөрүлүп турат. Иш-чарага катышкан мектеп окуучулары өздөрүнүн коомдук көз караштарын жана укук бузууларды алдын алуу боюнча маанилүү билдирүүлөрүн коомго жеткиришти. Ошондой эле форум кылмыштуулукту алдын алууда аны болтурбоого өбөлгө түзөрүн белгилешти. Азыркы форум жакшы өтүп атат. Биз бияка агип бригада болуп келгенбиз. Форумдун мааниси абдан чоң экен. Ушундай форумдар көп болуп турса, бизге да таасири көп нерсени үйрөнүп, жакшы акыл насааттарды айтты чоң кишилер. Окуучулардын кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча дайыма бизде ушундай иш-чаралар өтүлүп турат. Окуучуларга тийгизген таасири бул кылмыштуулуктун алдын алуу, кылмыштуулук кылган учурда кандай жоопкерчиликке тартылат окуучулар, ошону кандай кылып болтурбоо керек. Ошонун баарын камтыйт бул иш-чаралар. Иш-чара жаркын маанайда өтүп, анда сөз сүйлөгөн маданият, укук коргоо органдарынын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү форумдун жаштарга тийгизген оң таасири тууралуу баяндап, жаштарды укук бузуулардан, кылмыштуулуктан алыс болуп, калк керегине жараган келечек ээлери болууга чакырык жасашты. Ал эми милиция кызматкерлери укук коргоо органдарынын кызматкерлерине ар тараптуу жардам көрсөтүп келе жаткан активдүү жарандарга жаштар өкүлдөрүнө ыраазычылык сөзүн сүйлөп, ардак грамоталарды тапшырды. Айгерим Дүйшөбаева, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй району.